мына манас эпосу ага учурдун талабы да. Куудулдардын, эстрада ырчылардын музыкалары дейбизби, же аткарган бир сахналаштырылган, музыкалаштырылган бир ырчылар дейбизби, сакталуу да, YouTube'дабы же башка интернет соц тармактарда. Эмне үчүн манастын аудиосу да жок да азыркы учурда? Эмне үчүн сакталып алынган эмес? Ушул кыргыздын руху болгон манасты эмне үчүн сактап, эмне үчүн жазып кала алган эмеспиз? Аттыңай Сагынбайдан жаздырып калсак болмок экен, үнүн жаздырып калсак болмок экен, Саякбайды жазып калсак болмок экен дейбиз да. Учурдагы манасчыларды эле ошентип барктабай, баалабай, кадырлабай жүрөбүз чындап келгенде. Себеби эмнеде? Эмне үчүн биз улуу манасты ушинтип даңазалабайбыз, өзүбүз кыргыз болуп туруп? Мындай да. Маселен, ырчылар жүгүрүп барып жаздырат экен, анан аны акы төлөп болсо дагы чыгарат экен. Массалык маалымат каражаттарынан. Себеби ал киреше алып келет. Ал ашка тойго барат, андан киреше табат да, ошол ыр аркылуу атын таанытып алса, башка кылса. Манаста андай киреше табуу деген булак жок да. Анан манасчылар өздөрү оокат кыла албай жүрсө, кантип бирөөгө апарып төлөп жаздырып, анан экинчисин алып барып төлөп, мынаны угузуп койчу деп айтыш керек. Мына окшогон нерселерди мамлекет жасаш керек да. Бул мамлекеттин сыймыгы, мамлекеттин милдети да. Тилекке каршы арак шарапка коюлуп атат, мына кино алдыда сөз кылабыз, кино боюнча дагы ушуга окшогон нерселер чыгып атат. Биз Бакиев заманынан бери эле айтып келатабыз. Манас темасында көзөмөлдөй турган бир уюм болуш керек. Бардыгын ушуга окшогон чыгып аткандар бар. Маселен, чет өлкөлөргө, чет тилдерге чейин которулуп аткан китептер бар манас боюнча. Башка чет өлкөлөргө жаздырып келгендер бар. Бирок ар ким өзүнүн жеке тааныш билиштиги аркылуу эле. Ал канчалык деңгээлде жазылды? Жалпы манастын кадырына көлөкөт түшүрөбү, түшүрбөйбү? Анын зоболосун көтөрөбү, көтөрбөйбү? Бурмалоолор болуп кеткен жокпу? Буларды көзөмөлдөгөн эч ким жок. Чет тилдерге которулуп атат манас. Кандай деңгээлде которулуп атат? Ортосунда түшүнбөстүктөр кетип калган жокпу? Манас болгондо, манасыркка конгондо дегенди которгондо алгачкы котормочулар. Манас когда был манас, а манас когда сел на лошадь деп которгон экен. Ошондой болуп кеткен жокпу? Деген нерселерди ким көзөмөлдөйт? Мамлекет көзөмөлдөбөсө. Аны көзөмөлдөй турган уюм болуш керек, анда иштеген жумушчулар болуш керек, алар айлык менен камсыз болуш керек, жана жоопкер болуш керек. Бул эң бир сыйлуу жумуш болуш керек мамлекеттин, мындай карагандачы, эң бир сыймыктана турган жумуш болуш керек, эң бир татыктуу жумуш болуш керек, жана ошондой айлык менен камсыз алып бериш керек андай нерселер. Себеби улуттун уңгусун, улуттун идеологиясын, улуттук мүддөөнү, нарк насилди кармап турган нерсе жөнүндө сөз болуп атат. Мынагай айтып алдыңызбы? Ошо мамлекет эме камсыздаш керек, мамлекет кам көрүш керек деп, ошол мен күйбөсөм, сиз күйбөсөңүз, мамлекет күйбөсө, ошол манас эпосу бара-бара жоголуп кетпейби дегенден коркунуч бар да. Коркунуч бар, себеби мына кече жакында эле Дөөлөт Сыдыков деген манасчыбыз 14 саат манас айтты. Алла таянында. Аябай жакшы саамалык болду да. Бирок мен бир нерсеге таң калганым, ошол жерде кыйкырык сүрөөн салып угуп отургандар эмне жөнүндө сөз болуп атканын билген жок. Кайсыл окуя айтылып аткандыгы менен иши жок. Кыргызча манас айтылып атат, кыргыз айтып атат, угуп аткан адам дагы кыргыз. Бирок окуя эмне жөнүндө болуп аткандыгын билишпейт. Түшүнүшкөн жок. Угарманы жок, кантип манасчы болот? 14 саатты мындай кой, 14 мүнөт уга албаса кыргыз. Анда кантип манас эртең өнүгөт? Мына ушул чоң маселе. Демек биз угармандар менен иштешибиз керек. Угармандардын жаңы муунун тарбиялашыбыз керек. Же болбосо угармандарды көбөйтүш үчүн жаңыча иштерди жүргүзүшүбүз керек.